Аялды эмне семиртет? Урматтуу эже карындаштарым, биринчиден семирбеңиздер, сиздерге насаатым. Семирүү ашыкча жыр ооруга алып келет. Жагымсыздык эч кайсы материал көйнөктөгө жарашпай калат. Ошондуктан да бир мешокту ичиге түшкөндөй кээ бирөөлөр чоң көйнөктөрдү кийип алып жүрө берет да. Өзүн ылайыктуу сезип атам деп. Семирбеш керек. Ден соолукка дагы зыян, өздүгүңүзгө дагы зыян, башкаларга дагы жагымсыз көрүнөсүз. Айтайын дегеним не? Бул жан дүйнө жактан дагы, руханият жактан дагы, дене жактан дагы бардыгына тиешелүү маселе. Качан өгүздү дагы багып, семиртип, майлуу кылып андан кийин соет го турабы? Ээси. Ошол сыяктуу семириш маселесинде, күнөө маселесинде семирип кетсеңиз, күнөөнүн башы дагы катуу урулат. Аял эмне үчүн семирет десеңиз, бул стресске түшкөндө көп тамак жеп коет. Ери көңүл булбайт, сүйлөшпөйт, внимание бербейт, өзү чайканада кенен достору менен ха-ха-хи-хи жүрө берет. Аял үйдө стресске батат, ойлонот, дыккат болот, сарсана болот. Күйөөсү көңүл бурбагандыктан көп тамак жеп коет, көп семирип кетет. Өзүм дагы аялым сонун красавица болсун десеңиз, аялыңызга көбүрөөк көңүл бөлүңүз. Ошондо бар жок ордунда болот. Сиз көңүл булганыңыз сайын, бир нерсесин мактаган сайын, ал ошол нерсеге кайра аракет кыла баштайт. Selam.